Кече 28 март күнү өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаев жолугушту. Бул тууралуу маалыматты өлкө башчысынын басма катчысы Толгон Эстамалиева тастады. Анын айтымында Жээнбеков президенттик кызматка келгенден бери экс-өлкө башчысы менен бир нече жолу кезиккен. Жолугушуу маалында алардын эмне тууралуу сөз кылганы айтылган жок. Эске салсак, буга чейин Социал-демократтар партиясынын съезди ушул жылдын 31 март күнү өтө тургандыгы белгилүү болгон. Анда Атамбаевди партия лидери кылып, шайлоо маселеси каралары айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрөк Бабановго каршы бийликтик күч менен басып алууга аракеттенген айыбы менен иш козгоду. Бул тууралуу маалыматты аталган мекемеден билдиришти. Алардын маалыматында парламент депутаты Канатбек Исаевдин иши боюнча тергөө аяктады. Аны менен бирге 3 кишиге айып тагылды. Тергөө билдирүүсүндө Канатбек Исаев Өмүрөк Бабановдун тарапташтары менен бирге президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, бийликтик күч менен басып алууну көздөгөн. Бул иштин алкагында Өмүрөк Бабановго бийликтик күч менен басып алуу жана массалык башламандык уюштуруу беренеси менен иш козголуп, өзүнчө бөлүндү. Буга чейин Өмүрөк Бабановго башкы прокуратура тарабынан саясатчынын Ош шаарында сүйлөгөн сөзүнүн негизинде конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө, улуттук диний касыпты козутууга чакырыгы менен иш козголгон. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына сатылуучу билеттерге 2 миллион сомдон ашык акча коротулат. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталы кабарлайт. Анда мамлекеттик жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин колдоосу менен этно маданиятты жана ата оюндарын өнүктүрүү борбору 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына сатылуучу билеттерин жасоого жана сатууга тендер жарыялады. Жалпы 23 000 билет жасатууга 2 миллион 93 000 сом бөлүнгөн. Тендердин жеңүүчүсү оюндардын ачылышына жана жабылышына 11 500 билет даярдоосу керек. Каржы министрлигинин билдиргенине ылайык 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 306 миллион 300 000 сом жумшоо пландалууда.